Азаматсың тазалыкты сактадың. Азаматсың, тазалыкты сактадың деп айтса, мынантип жерде жатқан мусорларды дагы терип салгың келет экен да. Урматтуу Тез кабар Ньюстун көрүүчүлөрү, бүгүн бизде өзгөчө жаңылык, өзгөчө коногубуз менен болмокчу. Келсең иним, өзүңү тааныштырып, кайсыл жерден келдиң, тааныштырып кетсең өзүңү. Мен ушул Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Термеч айылынан келдим. Термеч орто мектебинде окуйм, 11 класстын окуучусумун. Атым Эргешев Актилек. Актилек бизге өзгөчө жаңылыктар менен келген, жогоруда айттык. Бул урналар аябагандай акылдуу урналар экен. Таштандыны таштаган маалда азаматсың, тазалыкты сактадың деп ар бир таштаган адамга ушундай бир жакшы комплименттерди айтып турат экен. Бул урнаны кантип ойлоп таптың? Бул кандай болгон урна? Тааныштырып кетсең иним. Мен бул урнаны ушул таштандыга ташап жатканда ушул эки колумда таштанды болгондуктан мен аны салганда капканы ачыш мага ыңгайсыз жагатты. Ошондуктан ушул автомат түрдө өзү ачылганда мага жеңилдик болот эде деп ойлоп ушул акылдуу урнаны ойлоп жасадым. Бул урнага таштандыны таштагандан кийин колуңу эч нерсеге тийгизбей таштап койсоң болот экен да, жакын келбей, Бул биринчиден гигиенаны сактайт. Жана ушул биз мына келдик. Азаматсың тазалыкты сактадың. Ушул азаматсың тазалыкты деп сактадың деп сүйлөйт. Бул бир аз болсо да ошол таштанды саган адамдын бир аз болсо да көңүлүн жылытууга пайдасы бар. Көңүлүн көтөрөт. Ушул биз ушул таштандыны ташадык. Ушул таштанды ташап, биз ушул жерден кеткиче биз бул ачык түрдө бизди күтүп отурат. Биз ушул жерден кеттик, кайра автомат түрдө бул жабылды. Демек, өтө жакын келиштин кереги жок экен, Ооба. Таштайт экенсиң, комплимент угат экенсиң, кете берет экенсиң. Бул дагы ошондой урна окшойт, Экөөнүн кызматы окшош эле. Бул ток менен иштейби азыр? Бул ток менен иштейт. Бул офистерге көп ачылып жабылган үчүн бул ток менен иштөө кылып жасаганмын. Бул экинчиси бул батарейка менен иштейт. Бул батарейка менен иштейт. Батарейка менен иштейт. Бул зарядтарында канча процент экенин көрсөк болот, ток энергиясын. Бул эми кеч келе иштей бербейт да, иштеген маалда иштейт, бирок заряды кете бербейт жөн маалда. Бул да ошол эле кызматты аткарат. Алдыга жакын келдик, бул ачылды. Биз ушул таштанды салышын күтүп отуруп, биз кайра кеткенде бул автомат түрдө өзү кайра жабылат. Жакшы. Бул челектердин дагы электрондоштурулган кандай артыкчылыктары бар? Бул эмнелери? Бул таштанды салгыч челегимде бул электропартроника, машинаны ушул электропартроникадан жасаганмын. Бул ультразвуковой датчик менен көрөт, бул болсо ультрафиолетовый датчик менен көрөт. Азаматсың тазалыкты сактадың. Экөөнүн айырмачылыгы эки датчикте, жана бул батарейка менен иштейт, бул ток менен иштейт. Жана жогоруда өзүң айткандай, буга ар кандай чылым чегип туруп, өчүрбөстөн таштап койсо дагы өрттүн коопсуздугун алдын алат деп так айттың эле. Анысы кандай? Бул эгерде ушул адам тамекисин өчүрбөй эле таштап салган болсо, бул өрт акылдуу урнабыз өзү күйүп кетпеш үчүн ошол жердеги адамдарга сигнал берип, өрт коопсуздугу бар деп сигнал берип, ушул сигнал берет. Тазалыкты сактадың. Ушул өрт деп ойлоңуздар. Ысыкты сезебиз же? Бул ушинтип сигнал берет. Өрт жок болгу чейин ошол тип сигнал берип тура берет. Бул жерде датчик газа жана датчик пламени бар. Бул жалын менен газды көрөт. Isыкты сезбейт, жалынды көрөт, Түтүндү дагы, анан жалынды дагы көрүп сигнал берет. Жарыгын көрөт. Эки датчик бар. Мына ушундай өзгөчө бир заманбап деңгээлдеги ойлоп табуу десек болот. Жашың канчада? 17 дедиң? Жашым 17. 17. Мектепте окуйсуң, бүт элексиң. Качандан бери ушундай нерселерди ойлоп табууну баштадың? Ушул электроника мен 7 жашымдан бери кызыгып, жасап, көпчүлүгүн практикада өтүп, жасап келем. Буга чейин да башка нерселерди жасадың беле? Ооба, буга чейин көптөгөн нерселерди жасагам. Акылдуу, ушул көрүп жатканыңыздай эле, ушул акылдуу тифалды жасагам. Бул эмне өзгөчөлүгү десеңиздер, бул биз ушуну алыстыктан эле туруп, ошол диванда эле отуруп, телевизордун пульту менен башкарсак болот. Ошол эле телевизордун пультун карап туруп, бир кнопканы бассак, бул жанып иштеп кете берет. Бул труба шлангылары кандай? Эмне кызматты аткарат? Суу Жана өзү куюлабы же кандай? Ошол азыр
пульт менен жандырып иштеп кетип, иштеп, анан тышкары биз буну хлопок колду бир чаап туруп башкарсак болот. Ошол эле жанып турган мезгилде колду бир чапсак кайра өчөт. Кайра жансак кайра жанат. Бул өзү 100 градусқа чыккандан кийин өзү өчүрөт. Жана кнопка менен жандырсак болот. Анан бул түтүкчөлөр бул автоматтык түрдө бул сууну өзү куюп берет бизге. Суу кайнаткандан кийин бизге өзү куюп берет. Бул дагы акылдуулугу биз ушул пиялабызды болобу ушуна жакындатсак, бул бизге автоматтык түрдө өзү куюп, пияланы кайта аркага тартканда бул сууну кайра токтотот. Пультту басасың, же колду чабасың, бир аздан кийин келип чайың ичип кете берет экенсиң. Өтө жыргал экен да. Булар нелер? Бул ушул кече жакында сынак болгон, 1 ай болуп калды окшойт. Ушул Бишкектен 1-чи орунду алып келдим. Ал жакта суу жетпеген жерлер суу жеткирүү болгон. Ошол жерде суу жетпеген жерди автоматташтырылган үчүн ал жерде энергия керек болгондуктан мен ушул солнечный панель менен энергия алып жасаганмын. Бул күндөн ток алат. Бул күндөн ток алат. Бул азыр бул жанды ушул эрте күн тийди, анан азыр күндү издей баштады. Ушул фонарикти сиздер күндө элестете бериңиздер. Ушул күн тийди. Бул күн кайсыл тарапка карап токтосо бурса ошол тарапка токтоп, анан күндү аркасынан ээрчийт. Күн оңго бурулуп кетсе, ошол кайсыл тарапка бурулса, ошол тарапка карап бурулат. Издеп жүрүп заряд алат экен да, ток алат. Издеп жүрүп заряд алат. Бул кадимки эле солнечный панель жөн эле тургандан бул 30% энергияны көбүрөөк алууга жардам берет. Актылек, сен бул нерселерди аябагандай көп чыгарышың керек экен. Бизде билесиң да, жайлоого көп чыгышат, чабандар бар, малчылар бар дегендей. Ушул аппаратты, ушул күндөн ток алуучу аппаратты көбүрөөк жасашың керек экен да. Ушул нерсени көбүрөөк чыгарып жайылтайын деген ойлоруң барбы? Ооба, ушул жайлоодо ток жок болгондуктан ушул күндүн энергиясын пайдаланып, энергияны камсыздап кылып берүү пландарым бар. Жакшы. Бул урналарды буга чейин бирөөлөргө көрсөттүңбү? Ушундай урналарды жасадым, бир ушул нерсени көбөйтөлү, жакшы чыгарыпсың, колдойлу деген адамдар болдубу буга чейин? Азырынча жакшы билбеген адамдар бар. Эч кимге көргөзө элексиң? Эч кимге көргөзө элекмин. Ушул өкмөткө дагы бир кайрылган болчумун. Ушул колдой иретинде сатып алыңыздар. Дагы мындан башка будан күчтүүрөөк нерселер жасайын деп. Өтө сонун экен, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай жаш ойлоп табуучуларыбыз. Кадамжайдын эмне деген айылынан келдиң? Тегирмеч. Тегирмеч. Өтө сонун, ушундай бир бийик жерден келген, бийик ойлорду жүгүрткөн азаматтарыбыз көп болсун дейли. Ал эми бул урналарды, акылдуу урналарды көргөндөр болсо, аябагандай баарыңыздарга жакты деп ойлойбуз. Эгерде кимде ким ушул Актилекке колдоо көрсөтүп, бунун талантын баалап, демине дем берип, мына ушундай аппараттарыңы көбүрөөк чыгар, биздин элибизге кызмат кыл деп колдоо көрсөтөм дегендер болсо, биз аркылуу Актилекке байланышсаңыздар болот. Албетте, Актилек сенин өнөрүң өсө берсин. Буга чейинки жасаган эмгектериңи көрдүк, аябагандай сонун. Бизди таң калтырды чындыгында. Мындан кийин дагы Кыргызстанды эмес, бизди эмес, дүйнөнү таң калтыра турган аппараттарды, бир жаңы ачылыштарды жаса, ишиңе ийгилик болсун, Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен байланышыңыздар, Актилек менен дагы байланышта болуп, комментарийлерге аябагандай жакшы жылуу сөздөрүңүздөрдү жаза кетиңиздер. Саламатта болуңуздар.